Kıymetli dinle başçıları, ağalarımız Tura aytdı, ben koldoymuş ağalarımız aytkan sözleri. Anam, oşul ağalarımız aytkan sözlerini de kaytalabay, sizlerge keçe günü Talas'tan atayın Көксай masalesi boyunca çalıp, Emir деген азаматтың телефон арқылы қайырылғанын айтып қоюын, урматтуу жиынның катышуулары. Билет болуш керек сиздер уккансыздар, мен астында айтып кетти, 3 бала камалган, 4-үчүсү Эмир деген азамат пресс конференция берип туруп ушул жерден чыккандан кийин эртеси күнү Бишкектен кармалып, кайра Таласка алып барылып, ал жактан элдин сүрүнөн улам кайра чыгарылган. Ошол жигит кечинде мындай деди. Бардык саясаттануучуларга, бардык кайдыбекке каралгандарга айткыла, Көксай маселесине биздин алуубуз жетпей калды. Biz kolumuzdan gelişince жазадык, маалымат булактарынан да жарыялап көрдүк. Президентке, Жогорку Кеңешке, акыйкатчыга жана башка баардыгына айтып көрдүк. Колумуздан келишинче кылдык. Бизге мындан кийин башка дагы жапатырмак күчкө салып аракет кылбасак, биздин колубуздан келбей калды деп ушундай кайрылуу кылды. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, Көксай маселесин биз дагы 2 жылдан бери издеп көрдүк. Чындыгында ал жерде 2600 гектар жер башына баш алмашып, бирок биздин Кыргызстандын кызыкчылыгы эске алынбай, бардык суу, ошол жердеги жана Бысаток каналы бүтүн бойдон Казакстанга өтүп кетип атат. Элдин жергиликтүү элдин чыркыраганы чындык. Буга 2001-жылкы Атанага барып кол коюшкан экен, жана 2008-жылы Жогорку Кеңештен атайын кабыл алып коюшкан экен. Ошонун негизинде иш болуп атат. Ал эми андан башка жакында камалгандар боюнча башкыртта көргөнсүздөр, былтыр 2013-жылы май айында Болтеректе Күмүштак алтын кенинин боюнча ушундай бир башаламандык болуп кеткен. Ал жерде дагы эл ошол өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, ошол Талас облусунун экологиясына зыян кетип атканы үчүн ошол жерде башка инвесторлордун жасаган Талас элинин мамилесине карата бир ушундай бир наразычылык акциялар болгон. Ошолорду уюштургандарын да бүгүн митинг камап, уруп сабап келет. Ал эми ошол эле митингди токтотуш үчүн атайын десеңиздер, бул жактан вице-премьер-министр, ошол жактан губернатор башкалып барган. Барып элди тынчытып, эл таркаган. Эмне себептен эл таркаган? Себеп дегенде элге ошондо ушундай бир обещать эткенде, мына мен сиздерге бул жерде окуп берейин. Атайын ала келдим. Бул жерде атайын жазып атат 4-пунктта. Карапайым элге куугунтуктуу болбошу эскертилсин. Элдин арасынан эч ким камалбасын деп. Бул жерге кол коюп атат Маматали, азыркы вице-премьер-министр. Курманалиева кол коюп атат. Зилалиев геолог агенттигинин директору. Мына ушинтип кол коюп туруп, эч кимге камалбайсыңар, эч кимге куугунтук албайсыңар. Себеп дегенде бүгүнкү башаламандыкта эл да зыян тартыптыр, милиция да зыян тартыптыр. Машиналар өрттөлүптүр. Бирок ушунун баардыгын ынтымакта баягы биргелешип туруп, тынчтык жолунда чечели деп элди таркатып салып койгон биздан кийин ошол элдин арасынан баягы жаракаттар айыккандан кийин анан келип алып туруп кылмыш ишин козгоп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Урматтуу туугандар, ушул маселелерден улам биз жакында Талас облусуна барып, мана ошолордо жаңы муун кыймылын түзүп, ошол жерде бир 70 бала таластык чыган жигиттердин барып башын бириктирип бир чоң жыйын өткүздүк. Ошол жыйында кабыл алдык 20-сентябрда Кудайым буйруса Талас облусунун элдик курултайы өтөт. Жана мен сиздердин баарыңыздарды ошол жерге чакырам. Барыңыздар, көйгөйдү угуңуздар. Ал эми ошол курултайда ошол Таластагы эң маанилүү деген көйгөйлөр суу маселеси, бүгүнкү мына чыгып аткан энергетика маселеси, чек ара маселелери коюлат. Жана мен астында агам туура айтты, Канжайлоо сатылып кеткен деп. Мен ошол Канжайлоодогу Кайгы деген айылдамын, аны туткучуктар чыккан. Эсебе турсунайдар чыккан. Менин бала чагым ошол Канжайлоодо Көл жайлоо деген жерде өткөн. Бүгүнкү күндө мен ошол өзүмдүн Көл жайлоого бара албайм. Ошол жердеги арчанын жысын жытай албайм, суусун буларын иче албайм. Себеп дегенде бүгүн ал жерде жанагындай тумбалар турат.
zımmadan tozup durат. Buna kazaklar eyle bakan. Göz körüne oşul gitti. Bırak biz aytıp kalıverdik, geçteke kalmay жатабыз. A mындай көйгөйлөрдү толтура, бир гана кыласы эмес. Баткенде дагы мына тажиктерге кетип атат. Жалалабадта мына өзбектерге кетип атат. Бул жагыбыз Кытайга кетти, бул жагыбыз Казакстанга кетти. Тура маселе коюп атасыздар. Жапатыма бул маселени көтөрөлү. Биз кийинки урпактарыбызга өзүбүздүн аталарыбыз сактап берген жерди көчтүн карайын сактап бериш керек эле. Кийинки урпактарыбызга биз азыркы замандаштар bir каратак калтырап атабыз. Ошону мен ойлойм кийин бизге маалат айтат. Себеп дегенде бул биздин менчигибиз эмес, азыркы биздин мекенибиз. Бизге бул ата бабаларыбыз башын сайып туруп, ушуну сактап туруп бизге берген. Ал эми кийинки маселе, мына эл бийлиги деп атасыздар. Туура мен бул нерсени колдойм. Буларга да аябай жаздуу бар. Бирок 4 жылдын ичинде элдик курултай кыймылынын менен чогуу иштеп жүрүп, мен бул бир нерсеге түшүндүм. Эл бийлиги бүгүн орнотуш өтө кыйын. Аны орноткондо болот. Ал качан болот? Качан Кыргызстан эли бир ынтымакка, бир ушунга бириккенде гана болот. Ага чейин болбой мүмкүн эмес. Себеп дегенде бүгүнкү бийликтеги отурган адамдар буга жол бербейт. Мына 52-чи беренеде баш мыйзамда жазылып турат. Элдик курултай мыйзамын кабыл алуу үстүндө. Бирок 2 жылдан бери Жогорку Кеңеш биринчи окуусун өткүзүп коюп, мына бүгүнкү күнгө чейин экинчи окуусунда, үчүнчү окуусунда болду келет. 2 жолу түтүктө дагы коомдук угууларды өткөздү. Бирок анын ошол жерде дагы элдер колдоп беришти, курултай керек деп. Бирок Жогорку Кеңеш эмнегедир ошол элдин кызыкчылыгына мыйзамды кабыл албай, өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы, ошол эле президенттин кызыкчылыгы, өкмөттүн кызыкчылыгы дагы мыйзамдар 1-2 күндүн ичинде ишке ашып кетет. Биздин элдин кызыкчылыгына мыйзамда 2 жылдан бери сүрөп келет. Урматтуу жыйындын катчылары, бүгүн жакшы жыйын уюштуруп атсыздар. Бул жерде айтылган сөздөр, бул жерде айтылган ойлор, ушундай жыйындардын айтылышы ушул жерде калбас экен. Ушул ишке өтсө экен, ушул иш менен иш кылалы, сүйлөп эле кала бербейли. Рахмат сиздерге.